Эки адамды өлтүрдү деген жала менен 39 жыл түрмөдө отурган америкалык Крейг Коули $21 миллион компенсациялат. Бул тууралуу АКШдагы жергиликтүү басылмалар билдирди. Билдирүүгө ылайык Крейг Коули 1978 жылы мурунку сүйлөшкөн кызы Ронда Вик менен анын 4 жаштагы уулун өлтүрдү деп шектелип камалган. Бирок кайрадан жаңыланган тергөө иштеринин жүрүшүндө Коулинин күнөөсү жок экенин тастыктаган ДНК үлгүлөрү табылган. Коули абактан 2017 жылы ноябрь айында бошотулган. Эркиндикке чыкканда ал 70 жашта болчу. Семивилл шаарынын бийлик өкүлдөрү Коулиге компенсация төлөп берүүнү убадалашкандыгын билдирди. Жалпысынан абакта мыйзамсыз камалганы үчүн Коулиге эми $21 миллион берилет. Бул маалымат дүйнө элдерине тарап, кызыгууну жаратууда жана Крейг Коулинин кырчындай 39 жашын ким кайтарып берет дешүүдө. Кыргызстанда дагы ак жеринен абакка кесилген адамдар миңдеп саналат. Акыйкат сот жок өлкөдө адамдын тагдыры көз жаздында калып, өмүрү өткөнчө ак жеринен соттолгон деген. Алакандай кагазга зар болуп, ак экендигин өзү менен Кудайдан башка эч кимге далилдей албай өткөндөр дагы бар. Мындай тагдыр саясатчылар арасында дагы кеңири кездешет. Өткөн кылымдын 37-38 жылдары сталиндик репрессияга кабылып атылып кеткен Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Абдыгерим Сыдыков, Төрөкул Айтматов жана башка эл башчылары Сталин өлгөндөн кийин ак жеринен атылган деп толук акталган. Соттун акыйкатсыз чечими менен Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин дагы саясатчылар камалууда. Мисалы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев ак жеринен камалганына бүгүн туура 2 жыл болду. Өмүрбек Текебаевга чыккан акыйкатсыз сот чечимин оңдоого жаңы бийлик дагы шашылбай келет. Бирок АКШдагы же болбосо өткөн кылымдагы кыргыз тарыхы көргөзгөндөй, ак жеринен соттолгон адам акыры bir күн сөзсүз акталары, анын абакта өткөн өмүрү, пайдаланылбаган күч-кубаты, акылы, мүмкүнчүлүгү, жараткан берген жашоосу, үй бүлөсүнүн сагынычы, кусасы, санаасы ал адам абакта жаткан мезгилдеги бийликтин, соттордун абийиринде каларын, тарыхый акыйкаттыкты орнотпогон бийликке тарых өз баасын берерин көрүп жүрөбүз.